Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен кантип WhatsApp ссылканы алып, Instagram баракчабызга койсок болот. Ушул тууралуу маалымат алабыз. WhatsApp ссылканы алуунун эки жолу бар. Бирөөсү сиз өзүңүздүн WhatsApp'ыңыздан ссылкаңызды көчүрүп алсаңыз болот. Ал үчүн оң жакта жогорудагы 3 точканы басып, настройки бөлүмүнө өтөбүз. Настройки бөлүмүнө өткөнүбүздө момундай темалар чыгат. Бул жерден биз инструменты для бизнеса деп выбор кылып алып, бул жака киребиз. Бул жака киргенибизде эң астында короткая ссылка деп турат. Ушул жерге кирип, биздин ссылкабыз чыкты. Ссылканы басып турсаңыз, скопировано болот. Скопировать кылып алсаңыз болот. Жана Instagram баракчаңызга кирип, редактировать деген бөлүмгө өтөсүз да. Ал жерден сайт деген жерге өзүңүздүн ссылкаңызды коет. Ссылкаңызды коюп жатканыңызда моментип уже текстте чыгып калат. Сиз басып коесуз, болду. Жана оң жактагы галочканы басып, сохранить кылып коесуз. Ссылканы алуунун дагы бир жолу бар. Ал үчүн биз поискке WhatsApp ссылка деп жазабыз. WhatsApp ссылка деп жазганыбызда поискте ушундай биринчи эле темада моментип чыгат. Биз бул жерден ссылкабызды кантип алууну үйрөнөбүз. WhatsApp ссылканы алуу өтө эле оңой. Ал үчүн сиз болгону чтобы создать такую ссылку, наберите деп көк жазуу менен турат. Ушул жерден ушуну көчүрүп алып эле номер деген жерге өзүбүздүн номерибизди жазып коебуз. Номер жазганыбызда биз мамлекеттин номери менен башталган Кыргызстандын номери 996 номер болот. Ошондо биз алдындагы плюсту койбойбуз. 996 деп өзүбүздүн номерибизди жазабыз. Если сиздин номериңиз российский болгон болсо, анда сиз хат бастап туруп, кош чекит коюп, 2 кыйшык сызык va.me кыйшык сызык деп туруп, сиз 70912 менен баштап номер менен, код менен баштап номериңизди жазып аласыз. Если сиз моментип алдына нолдорун коюп жазган болсоңуз, анда ал ката болуп калат. Ушинтип сиз өзүңүздүн WhatsApp ссылкаңызды алсаңыз болот.